2024 жылдын 21-24 август күндөрү Кыргызстандын Бермети саналган ысык көлдө КМШга мүчө мамлекеттердин арасында жол кыймылынын жаш тескөөчүлөрүнүн эл аралык кароо сынагы болуп өттү. Сынакка КМШ өлкөлөрүнөн Россия, Беларусь, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Кыргыз Республикасынын командалары катышты. Ал эми республика боюнча ар бир облустан бирден эң мыкты командалар конок катары келишкен. Бул иш-чаранын негизги максаты Кыргызстан менен КМШ өлкөлөрүнүн ортосундагы мамлекеттер аралык мамилелерди чыңдоо, балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу жана санын азайтуу, жалпы билим берүү мекемелериндеги жол кыймылынын жаш инспекторлорунун ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат. Салтанаттуу иш-чара 21 августта Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековдун катышуусунда ачылды. Жол кыймылынын жаш тескөөчүсү 2024 сынагы калыстар тарабынан бааланды. Сынактын алкагында калыстар тобу идеянын оригиналдуулугу, теманын актуалдуулугу, аткаруунун сапаты сыяктуу критерийлерди баалашты. Оюнчулар көрүүчүлөрдү таланты, өзгөчөлүгү жана искусствого болгон шыгы менен таң калтырышты. Сынактын катышуучуларына 3 маал ысык тамак берилип жатты. Ошондой эле ысык көлдү кеме менен саякаттоо уюштурулду. Милициянын заманбап техникалары, акыркы үлгүдөгү автоунаалар көрсөтүлдү. Кароо сынактын жыйынтыгында биринчи орунду Россия жана Казакстан командасы камсыз кылды. Экинчи орунду Беларусь жана Өзбекстан командасы ээлесе, үчүнчү орунга Кыргызстан жана Тажикстандын командалары татыктуу болду. Команда сборной Кыргызстана, Кыргызская республика, третье место, здесь касается юных инспекторов движения. Иш-чараны жыйынтыктоо аз эмне Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов катышып, жеңүүчүлөргө жана катышуучуларга белектерди тапшырды. Белгилей кетсек, аталган кароосуна Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин алгачкы жолу өткөрүлүп, ийгиликтүү жыйынтыкталды.